Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламенттин бүгүнкү отурумуна келбейт. Бул туурасында төрага Дастанбек Жумабеков билдирди. Төраганын айтымында ал Абылгазиев менен сүйлөшүп, чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыктан өкмөт башчы жогорку кеңешке эртең келүү сунушун айткан. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана тиешелүү органдын жетекчилери коңшу мамлекеттин өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүп, жолугушуулар уланууда. Премьер-министр сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгынан кийин толук маалыматты эртең берсем деген сунуш айткан деп билдирди Жумабеков. Депутаттар бул сунушту колдоду. Ушул жылдын аягына чейин 44 айылды таза суу менен камсыз кылуу пландаштырылып жатат. Бул туурасында ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу суу тармактарын өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошев билдирди. Бүгүн мамлекет башчысы ирригация жана калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышкан. Анда өлкө башчысы бул максаттарга гранттык каражаттарды тартуу боюнча жумуштарды күчөтүп, бардык иштер сапаттуу аткарылышы керек экендигин билдирген. Ошондой эле кийинки жылга карата ири инфратүзүм долбоорунун ичинде Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылына кошумча 1800 гектар сугат жерин киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн, Арка массивине суу өткөрүүгө жүкер куруу зарылдыгы дагы белгиленген. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Көкүмбек Таштаналиевди кабыл алды. Жолугушууда суу менен камсыздоо чөйрөсүнүн учурдагы абалы жана көйгөйлөрү, ишмердиги, өлкөнүн ирригациялык системалар түйүнүн жана суу менен камсыз кылуу системаларын реконструкциялоо, кеңейтүү боюнча артыкчылыктуу пландар талкууга алынган. Сооронбай Жээнбеков ирригация жана калкты суу менен камсыз кылуу анын президенттик ишмердигинин артыкчылыктуу маселелери экендигин өзгөчө белгилеген. 2023 жылга чейин өлкөнүн бардык айылдарын таза суу менен камсыздоо боюнча амбициялык тапшырма коюлгандыгын эске салды. Өлкө боюнча унаа салыгын төлөбөгөндөрдү аныктоо боюнча жүргүзүлгөн 10 күндүк рейдтик иш-чаралардын жыйынтыгында 11 000 унаа токтотулуп, анда 1036 унаанын ээси унаа салыгын төлөбөгөндүгү аныкталды. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматы билдирди. Рейдтин жыйынтыгында мыйзам бузгандарга карата административдик айып пул салуу менен тийиштүү актылар түзүлгөн. 750 айдоочу жеринде салыктарын төлөшсө, 3000 салык төлөө фактысын ырастаган атайын чаптама берилген. Белгилей кетсек, мамлекеттик салык кызматы 3-сентябрдан тартып жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте унаа салыгын төлөбөгөндөрдү аныктоо боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө. Ипотекалык насыялар 6% үстөк менен жакынкы арада бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык уюмдун башкаруу төрайымы Элмира Абжапарова билдирди. Анын айтымында, аракеттеги кредиттердин үстөк пайызын 7%га чейин түшүрүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындан тышкары, компания мамлекеттик бюджеттен көз каранды болбоо үчүн донорлорду тартуу аракетин көрүүдө. Жалпысынан бүгүнкү күндө 5 миллиард сомго барабар 4000 ипотекалык насыя берилген.